12 жылдан бери алимент ала албай келем. Карызы 500 000 сомдон ашып калды. Сот аткаруучуларга барсам күйөөң Россиянын жарандыгын алып алыптыр. Мен эмне кылайын деп ар кандай шылтоон айтат. Россияга качып кетип эле бул жактагы балдарын бакпай жүргөндөргө кандай чара бар? Ушул суроомо түшүнүктүү кылып толук жооп бериңизчи. Каяка кайрылаарымды билбей калдым. Ата кайсыл мамлекеттин жарандыгын алган болбосун, ал аты жөнүн өзгөрткөн болбосун, кандай болгон учурда дагы ал мындай баласын багуу милдетинен кутулбайт. Демек ал төлөөгө милдеттүү. Албетте, ар бир жаран башка мамлекеттин жарандуулугун алганга укуктуу. Бирок ошол эле учурда мындай баласын багыш керек. Эми кантип өндүрсө болот? Россиянын жарандыгын алган адамдан. Мен мындай түшүндүрөйүн. 12 мамлекет катышкан Белоруссиянын Минск шаарында атайын конвенция кабыл алынган. Бул эл аралык келишим. Ал келишим Россия кошулган. Андан сырткары бир топ жакынкы кошуна мамлекеттер бар. Ошол мамлекеттер ушундай бир конвенцияга кол коюшкан. Ал конвенция алименттер боюнча же соттун чечимдери боюнча. Кыргызстан, Кыргыз Республикасынын чыгарылган чечимдерин, демек, Россия Федерациясы таныйт. Ал эми Россиянын чыгарган сотунун чечимдерин Кыргыз Республикасы аны таныйт. Бул таныйт деген аткарылат. Алардын соттун чечимин биз Кыргыз Республикасы соттун чечими катары же болбосо күчүнө кирген мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечимин Кыргыз Республикасынын аткарууга биз жол беребиз. Ошол эле биздин чечимдерди Россия Федерациясы мындай жол берет. Бул атайын эл аралык келишимге кол коюлган. Бул Минск конвенциясы деп аталат. Ал үчүн сиз эмне кылышыңыз керек? Кыргыз Республикасынын сот департаментинде атайын эл аралык келишимдер менен иштеген бөлүм бар. Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаменти деген иштейт. Бул жерде атайын ошол бөлүмгө арыз берсеңиз, алар сиздин жолдошуңуз бүгүнкү күндө кайсыл жерде жашап жаткан болсо, ошол жашап жаткан аймактык сотко Россия Федерациясына атайын кат жөнөтөт. Ал катты Россия алгандан кийин ошол аймактын судьясы Кыргыз Республикасында чыгарылган соттун чечими алимент өндүрүү боюнча Россия Федерациясынын ушул аймагында аткарылууга уруксат берилсин деген атайын өзүнүн аныктамасын чыгарат, соттук актысын чыгарат. Ал соттук акты чыккандан кийин биздин Кыргызстандагы чечим ал жакта аткарылып баштайт. Ага чейин сиз 500 000 сом карыздап жатасыз. Ошол документтерге, тиркелүүчү иш кагаздарга ошол карызы бар боюнча атайын эсеп чыгарып берет. Соттук аткаруучу токтому менен бүгүнкү күндө карызкордун 500 000 сом карызы бар деген атайын тиркемени тиркеп, анан кийин жөнөтүшүңүз керек. Бул карыз кутулбайт. Бул карыз, мындай айтканда, ошол соттун чечими Россияга карызы менен кошо барат. Демек, ал ошол карызын мындай коюлган талаптарга ылайык төлөп бериш керек. Россияда мыйзам, Россия менен негизинен биздин Кыргызстандын мыйзамдары мындай окшош, өтө чоң айырмачылыктар жок. Ал жерде дагы алимент өндүрүү мажбур түрүндө өндүрүүлөр көрсөтүлгөн. Ошондуктан сиз бул мындай Россиянын жарандыгын алып алган болсо, же болбосо Россияга кетип келбей аткан болсо, бул алимент өнбөй калат деген түшүнүк эмес. Ошондуктан бардык чаралар кандай жол менен өндүрүш керек? Бунун бардыгы мыйзамга көрсөтүлүп, мыйзамда жазылган. Ал эми мыйзам өзүнөн өзү иштебейт, аны бардыгыбызга маалым. Ал мыйзамды, керектүү мыйзамды ар бир жаран өзүнө тиешелүүлүгүн мындай талап кылып, аны колдонуп билиш керек. Ал эми ошол жогоруда айткан конвенцияга, эл аралык келишимге кол койбогон, ага кошулбаган мамлекеттерге ошол жактын жарандыгын алып кеткен болсо, ал адамдан сиз Кыргыз Республикасынан баягы чыгуусуна чектөө койгондо, сиз андан бала 18 жашка толгонго чейинки алиментти бир жолу төлөтүп алганга, баарысын толугу менен төлөтүп алганга мындай талап кылсаңыз болот. Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодекси 123-берине алимент төлөөгө милдеттүү болгон адамдын туруктуу жашоо үчүн чет мамлекетке жөнөп кеткен учурунда алимент төлөшү,
Кыргыз Республикасынын чектеринен сырткары туруктуу жашоого чыгып кетип жаткан адамдардын алименттик милдеттенмелерин аткаруусунун өзгөчөлүктөрү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен белгиленет. Эгерде соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин ага ылайык ата-энелердин биринен алимент алынса, ал Кыргыз Республикасы укуктук жактан жардам жөнүндө эл аралык келишим түзбөгөн мамлекетке туруктуу жашоо үчүн чыгып кетип жатса, анда соттун чечими боюнча ал Кыргыз Республикасынын чегинен чыгып кеткенге чейин баланын жашы жеткенге чейинки мезгил үчүн алимент төлөтүлүп алынат.